эмгектенем. Эң биринчи жолу эле ушул курчактар менен эмгектенип баштаганда көлгө гастролго чыгып келдик. 5 кишиден турган тобубуз бар эле. Ошол менен чогуу биздин эмгектеп тарбиялап ушул кезге чейин Айнаш Ашырова белгилүү Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист болуп эсептелинет. Режиссер өзү да үн коштойт, көптөгөн мультфильмдерде үн коштоп кеткен. Ушул эжебиздин бизге салымы чоң. Ушул эжебиздин аркасы менен биз ушул театрларда, телевиденияларда жүрөбүз. Ay, Fonsi, Chihuahua. Oh, oh no, oh no. Oh, hey, go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Албетте, бул ар бир эле иш-чарада даярдануудан өтүш керек, себеп дегенде такталыш керек, бышыкталыш керек дегендей. Ошондой эле биз даярданууну 1 жума мурун баштайбыз. Күндө келип, ар бир ролдорубузду бышыктап тактамайынча бир даярдануудан өтө беребиз. Ошентип биз даярданып турабыз да дайыма. Даярдануудан өтүп, такшалгандан кийин эжебиз ошол даяр болдуңар дегенден кийин гана ошол чыга баштайбыз. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya está. Эгерде биз курчактарды кандай? Курчактар биз сыяктуу эле. Эгерде биз канчалык деңгээлде өзүбүз берилип ойносок, курчактар да ошону элге жеткире берилет да. Курчактарды ойногондо биз мисалы үчүн курчактарды бийлетип жаткан учурда кошо бийлейбиз. Ошондо бул көркүнө чыгып, башкача айтканда, орусча айтканда естественный көрүнөт да, ошол себептен. Негизи курчактарды деген өзүбүздүн Айнаш Ашырова эжекебиз менен чогуу даярдаганбыз. Көбүнчөсүн ал даярдаган, биз эми колдон алышып, жардам берген учурларыбыз болгон. Өзү ошол ар бир нерсенин өзүнүн орду бар эмеспи, ошол боюнча дагы даярдап жасаган. Марионетка Кыргызстанда биринчи жолу болуп чыгып жаткан учуру, буга чейин ойнотулган эмес. Биз ошол 2018-жылы көлгө барып койгон учурда көптөгөн ата-энелерден бери келип караган учурлар болгон. Себептен де жаңы көрүнүш баары бир өзүнө тартат экен көрүүчүлөрдү. Ошондо учурлар болгон, биз менен кошо бийлеген учурлар дагы кездешкен. Буларга биз чындыгында жансыз нерсе катары эмес, жандуу нерсе катары мамиле жасайбыз. Булар менен кээде сүйлөшүп, жакшы элдерге тартуулайлы, жакшы концерт коелу деп сүйлөшүп, негизи буларга жандуу, жансыз катары эле мамиле кылабыз. Өтө оор болсо керек, анан ар бир эле адам үйрөнүп да кете албаса керек. Сен мага көрсөтүп бере аласыңбы, кандай ойнотуш керек экендигин? Макул, көрсөтүп берейин. Балким өздөштүрүп кетесиз. Кармайын. Курчактын бул таягын ушундай кармаш керек. Эгерде мындай же кыйшайып кала турган болсо, ооз ачылып калат дагы, бул баланс сакталбай калат. Ошол эле учурда этегин да балансын карашыңыз керек. Өйдө түшүп кеткенде дагы шалбырап калышы мүмкүн. Ошон үчүн баланс дагы сактай билиш керек. Анан курчак кыймылдап атканда мына мындай кыймылдаганда денеси кыймылдап баштайт. Эгерде сүйлөтөм десеңиз, мына. Мындай, ойнош оңой эмес экен. Мен кантип ойнойт билбейм, бирок менин колум аябай талып кетти. Чоң рахмат сага. Бул адамдын шыгынан дагы
көз каранды экен. Албетте бул курчактар тышынан оңой көрүнгөнү менен өзүнүн колго алып ойноп келгенде кыйынчылык эле туудурат негизинен. Негизи бул марионеткалар жыйнап аткан учурда ушул жиптер чачышып калбашы үчүн бул жерде сөзсүз түрдө оңдоп туруп байлайбыз. Ушул боюнча анан чалыштырабыз. Чыкпай калып убактылар да алат да. Кээ бир учурда кайра жасап чыккан учурлар да болгон. Себеп дегенде чачышып калганда такыр эле оңдоого мүмкүнчүлүк болбой калган. Негизинен бул кичинекей кезимде өзүм так сүйлөп, ошонумду апам байкап калган экен. Кой ушул кызым мени уят кылбайт деп, ошо кастингке 2013-жылы алып барган. Ошол жерде кастингден өтүп кетип, мен Балдар ФМде дагы танимтай бар эмеспи, ошол жерде дагы үнүмдү тартуулап аткарып келдим. Ошол жерден Кыял Аданова деген эжекебиз Хюрем Султандын ролун аткарган. Ошондо кыз керек болот эле, котормого келип көрбөйсүңбү деп чакырган. Барып ошо үнүм жаккандан эле биринчи аткаргандан эле үнүм дал келип калды, ошол өзүмө анан ошол себептен алып калды. Ошондон баштап 2013-жылдан 2016-жылга чейин ошол Михримактын ролун аткарып келдим. Көргөндөй баары айтканымдай болуп жатат. Шах Султан мага тузак салды. Ал мени өкүмдарыбызга жаман көрсөтүү үчүн бир да мүмкүнчүлүктү текке кетирбейт. Мени башынан эле жек көрөт. Өкүмдарыбыз өзү абдан капалуу. Айласы жок эле бул адамга барды. Анын сезимдери алмашкан жок. Ошончо жалган жалага карабай, ал куса болуп жатат. Эң алгачкы бул Даңазалуу Доор сериалында Михримактын ролун аткардым. 3-4 жашынан бир 15-16 жашына чейин. Бул бир 14-15 жашындагы болушу мүмкүн, бирок кичине үнүм окшошпой калышы мүмкүн, себептен де үнүм чоңоюп кетти. Анда айтпай берейин. Мен башка ханышалардай эмесмин. Менин ар бир айткан сөзүмдү силер кыңкытпай аткарышыңар керек. Же болбосо мен да гана эмес, сарайдан да кууласыңар. Самые послушные останутся и даже будут вознаграждены. А иначе я сделаю так, что вы не только у меня, но и во дворце не задержитесь. Албетте жагат. Негизинен айтып кетишет, бул Михримак ушу апасынын таламын талашкан кыз деп эсептелинет. Ошондой эле бул ошол Осмон империясын башкарган Султан Сулеймандын жалгыз кызы. Чыган кыздардын бири болгон. Ошондо сен дагы чыган кыздардын бири бол деп беришкен. Албетте андай учурлар да болот. Ушундай хан сарайда жашасам экен деген кичинекей кыялдарыбыз болгон. Албетте ролго да кирип кеткен учурлар дагы кездешет. Андан тышкары ошо 2015-2016-жылдары Келин сериалында да аткардым. Андан тышкары Фулинин ролун башкы каармандагы Анандинин курбу кызы болуп эсептелинет. Андан тышкары көптөгөн мультфильмдерде да коштодум. Барби, жаңы жылдык жомок деген, Норм жана жеңилбестер деп жакында эле Россия кинотеатрында болуп өттү, кыргызча. Башка НТС каналында дагы Анна жана Ханоко деген японский сериал берилди. Ошол жерде дагы Аяко деген кыздын, анан майда эпизод ролдордогу кыздардын ролун коштодум. Анан социалдык роликтерде дагы үн коштоп, үстүнөн жаздырган учурлар дагы болду. Мен дагы эжейди аябай сагындым. Мектепке анда-санда келип турбайсыңбы? Болбойт. Мен турмушка чыккан кызмын да. Ооба. Анын эмнеси бар? Турмуш курдуң, буту колуң байланган жок да. Күйөөңдүн үйүнө биротоло көчүп кеткенче сабакка келип тур. Апаң айтып бар. Турмушка чыккан кыз сабакка келбейт деген мыйзам жок. Никеси кыйылган кыздын милдети күйөөсүнүн ата-энесинин үйүнөн бир кадам аттабаш керек деген апам. Антпесе анын терс жолго түшүп кетиши ыктымал экен. Эгер өжөрүнөсөм чатак кылат. Мага сыр жасап, түрлүү таттууларды бышырып, үйрөнүүгө милдеттүүсүң деди. Саламатсыздарбы? Келечек өзүн өзү башкаруу жаштар уюмунун министрлери өлкөбүздө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу сиздерди гана чакырдым. Себеп дегенде өлкөбүздө болуп аткан пандемияга байланыштуу аралыкты сакташ керек, ден соолугубузду чыңдаш керек, туурабы? Каникулга чыгаардын астында биз форма текшерүү боюнча рейд жүргүзгөнбүз. Ошол рейд жүргүзгөндүн ичинен кайсы класстар алдыңкы орундарга чыкты, айта кетсеңиз. Биринчиден саламатчылык, ал эми экинчиден бул жалпы форма текшерүү боюнча
Биз ар бир айдын биринде рейд жүргүзчүбүз. Алардын жалпылап келгенде эң жакшы деп процентке жеткен бул ошол 9-А класс болду. Андан кийин ошол 11лердин арасынан 11-Г класс жана 11В класс. Эми биринчи смендегилердин арасынан форма бузуу жок. Жакшы экен. Тазалоо участкасы эң жакшы баага татыды жана кайсыл класстар өзүнүн участокторун кылбай кетишти, ошол жөнүндө? Мындан эң жакшы участокторун кылып жана бат так өздөрү текшертип кеткен класстардан 11-В класс, 9-А класс жана 9-З класстар болду. Уборкасын кылбай, суранбай, таза эмес кылып кеткен класстардан 9-Б, 10-Б класстар болду. Жакшы экен. Ошону менен биз өзүбүздүн ар бир ай сайын чыгарып жаткан отчетубузду жыйынтыктайбыз. Биз билесиздер, азыр деген дистанциондук форматта окуу жүрүп жатат. Ошо дистанциондук форматта биз окуучуларга кандайдыр бир иш-чараларды өткөрсөкпү деген ойлорум болуп турат. Мисалга алсак, видео материалдарды жасоо, жакында эле мугалимдер күнү болуп өттү. Ар бир класстардан өзү мугалимдерге куттуктоолорду, ырларды айтып, окуучулар жөнөттү. Эми ушул күз айы келип калды. Ушулга карата, күзгү майрамга карата кандай сунуштарыңыздар бар? Видео роликте тазалыкты сактоо, колду жуу сиздин милдеттериңизге кирген. Ошолорду сактайлы деген үгүттөө чарасындагы видео материал жасагыла деп сунуш киргизилди. Кандай дейсиздер? Анда биз бүгүн кечинде старосталардын группасына ушул маалымат боюнча кулактандыруу жиберели. Анан ушул айдын аягында завучтарга өткөрүп берели. Кандай дейсиздер? Рахмат. Ушуну менен биз бүгүнкү чогулушубузду аяктадык. Келип бергениңиздерге рахмат. Мен өзү Алия менен таанышканыма 2 жыл болду. Мен бул ушул школго 2 жыл мурун которулуп келгем. Жана ошол келгеним алдында эле мектеп арасында окуучулар менен мугалимдер менен жакшы тил табышып, анан ошол Рахат эже менен таанышып, анан Алия парламентке кошулгам. Анан мени парламентке кошкон ушул Алия болгон. Алия экөөбүз жакшы таанышып, анан Алия өзү бул мындай ачык, шайыр, сүйкүмдүү, жакшы кыз. Шайыр жүрөт дайыма, мындай айткан нерсесин аткарат, сөзүнө турат, дайыма ошол кел деген жакка келет. Мындай эч качан жок деп жооп бербейт да, колунан келишинче баарын кылат ошол. Алияны негизи мен бул мектепке 5-класста которулуп келгенден бери эле жакшы тааныйм. Бирок мындай алыстан таанычумун. 8-класстан баштап бул менин жакын курбум болуп баштады. Алия менен аябай достошуп, аябай кызыктуу, дайыма көңүлдү көтөрөт, жазып калганда да көңүлүм көтөрүлөт. Парламентке болсо Алия мени былтыр кошкон. Ответственный, жоопкерчиликтүү киши жок болуп жаткандан ошон үчүн кошкон. Ошо Алия менен 8-класстан бери аябай жакын курбумун. Азыркыга чейин аябай шайыр кыз, дайыма мага сабактардан көп жардам берет, аябай көп жардам берет. Түшүнбөй атканда Алияга жиберем, жардам берип койчу деп бүт голосовой менен ар бир эмесине чейин түшүндүрүп айтып берет. Түшүндүңбү деп всегда. Мен бул мектепте 10-Б класста окуп билим. Мектепте негизги жакшы эле окуйм. Көбүнчө кыргыз тил, кыргыз адабиятына кызыгам. Себептен өзүм чоң атам кыргыз тилчи болгон. Балким ошол себептен дагы кыргыз тил, кыргыз адабият сабактарына кызыгам деп ойлойм. Андан тышкары мен немис тилин окуйм. Немис тилин биз жумасына 8 сааттык болуп окуйбуз. Негизи өзүбүздүн классыбыз немис тил класс болгондуктан ошо Германияга барып, ошол жерде окуп, өзүбүздүн мекенибизге иш тажрыйба топтоп, ошо өзүбүздүн мекенибизге салым кошкум келет. Мен эң негизгилерден болуп бул 6-класста кирдим парламентке. Ошол кезде тарбия завучубуз бар эле. Ошол эже аябай тың кыз экенсиң деп ошол киргизген. Ошонун аркасы менен ушул күнгө чейин парламентте иштеп келем. Ортодо билим министри болдум, вице-президент, премьер болдум, анан кийин жогорулап отурдук.
болот, албетте. Ар бир класста ар кандай окуучу бар, ал окуучулардын ар кандай мүнөзү бар. Кээ бирөө мисалы үчүн сен айткан сөзүңдү башкача кабыл алат дагы бурмалап ийген учурлар да болот. Бул эң эле ар бир окуучу менен тил табышкандагы өтө кыйын. Мисалы үчүн кээ бир окуучулар айткан нерсеңди сен бул текеберчилик же болбосо бой көтөрүү катары кабыл алышы мүмкүн, а кээ бирөө кичпейилдик менен макул деп ийкемдүү да жооп берген учурлар болот да. Негизи бул жакында эле пандемия учурунда, карантиндин учурунда көптөгөн үй бүлөлөр бир сындырым нанга жетпеген учурлар болду. Мекенибиздин экономикалык жагы солкундап турган абалы. Мисалы үчүн мурун СССР убагында өзүбүздүн Кыргызстанда эле завод, фабрикалар иштетилип чыккан. Азыр алар жокко эсеп. Ошонун негизинде биз деген колдо бар байлыктын баркын билбей турган учурубуз эмеспи? Кыргызстанда көптөгөн нерселер бар. Ошолорду өзүбүз иштеп чыксак, бул Кыргызстандын экономикасына көптөгөн салымдарын кошмок. Эгер ошол жагына көп көңүл бурсак, эгер Кыргызстандын экономикасы көтөрүлсө, анда жакырчылык дагы бизде жокко эс болмок. Көпчүлүк чыгармачылыгына, жөндөмдүүлүгүнө баа берген мезгилимди эмнеден байкасам болот. Бул окуучуну бизде келечек өзүнө өзү башкар уюм иштейт. Ушул башкар уюмуна биз мүчө кылып кабыл алганбыз. Мүчө кылып кабыл алгандан кийин ал өзүнүн дилгирлигин, башка окуучулардан өзгөчөлүгүн ошол жерде билдире баштады. Бул ар тараптуубуз бир гана предметтик сабактарды жакшы окубастан ар түрдүү чыгармачылык иримдерге катышат. Мектеп ичиндеги коомдук иштерди эң татыктуу, жогорку деңгээлде алып барат. Кандай гана тапшырма бербегин, ошол тапшырманы өз абагында так аткарганга аракет жасайт, өзгөчө. Биринчи көнүгүнү баштайбыз. Баштан айлантабыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Менде 2 группа бар, балдар, анан кыздар. Ошо 2 группада көбүнчө ошо кыздар группасында Алия машыгат волейбол менен. Мен буларды 4-ч класстан алганмын. Мына азыр 10-ч класс болсо, ошол 4-ч класстан бери тренировка кылып келишет. Кыздардын ийгиликтери аябай сонун. Райондо 1-2 месторларда жүрөт. Анан шаарда, анан мектеп лигасында, райондук лигаларда, шаардык лигаларда 1-2 месторларды алып жүрүшөт. Кубоктор менен сыйланышып, мына бизде ушул ийримдерди толтурду ушул жерде кубокторго. Окуу жакшы, окууна да жетишет, спорт жагына да жетишет. Кыздар менен аябай ынтымактуу. Көтөрөбүз жерден, урабыз полго. Ошондой. Так, кара Аля, колду түздө. Колду түздөйсүн, жерге урасың. Дал ошондой. Ошондой. Вот так. Кара, колду. Ошончу колду разминка жасайбыз. Азамат. Так. Молодец. Чургап, карап тур. Ооба, мен андан тышкары чыгармачылык жактан да спорт менен да машыгам. Себептен де бул спорт сенин ден соолугуңду чыңдоочу бирден бир каражаттардын бири болуп эсептелет. Ошон үчүн спорт менен дагы машыгып келем. Мен жумасына 4 жолу машыгам. Анткени калган күндөр өзүм телевидениема арнаган күндөр. Ошол сабактан кийин ушул жерге спорт залга келип машыгып, андан ары өзүм үйүмө сапарымды алам. Бул жерде напай зеня кылыш керек, ошондой эле топту деген туура тосуп алууну билиш керек. Бул жерде напай иши деген дагы болот. Бул подачага тургандагы бул эң бирден бир маанилүү ролдордун бири болуп эсептелет. Ошол сенин подачаңан дагы, ошо командаңдын утушу дагы көз каранды болуп эсептелет. Жеңилип калган учурларыбызда биз агайыбыздан аябай тил угабыз. Бирок агайыбыздын тил укканынан эмес, өзүбүздүн утулуп калганыбызга, ушул жерден ушундай ойносок биз утуп эле кетчү жерде эмес белек деп ызаланган күндөрүбүз да болгон. Албетте болгон. Каршылаштарыбыз менен урушуп кеткен учурлар болгон, биздин мектепте урушуп кетип, андан кийин башка мектепке барып, ошол жерден ойун ойнойн дегенде ошол команданын кыздарын көрүп калган учурлар болгон, бирок анда дагы ачык алдарбаш керек. Себеп дегенде ошол өзүбүздүн маданиятыбызды сактообуз керек.
Мен ушул мектептин сбор командасында ойноп, андан ары мектепти аяктагандан кийин дагы университеттерге барганда, ошол университеттерде дагы ошол сборный командасына кирип ойногонду каалайм. Биз деген ушул мектеп лигасы башталганда бир жумача сабакка катышпай ушул жерде эртеден кечке тренировка кылып, ошол жерге барып келип отурган учурлар болду. Ошондо командабыздагы кыздар болуп, бири-бирибизге тамак жасап алып келип, курсабызды тогузуп, бири-бирибизге жакшы күлкүлүү окуяларды айтып берип, ошондой кызыктуу окуяларыбыз болгон. Чурга. Вот так. Жай бер, жай. Секир. Вот так. Вот так. Мектеп бул жашоонун устаканасы дегендей, окуу билим азыгы, ырыс билим азыгы деп бекеринен айтылбаса керек. Андыктан өлкөбүздө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу бала бакчалардан баштап жогорку окуу жайларга чейин дистанциондук форматта окуп келип жатат. Андыктан бүгүн биз сиздер менен чогуу ата-энелерден, мугалимдерден жана окуучулардан сурамжылоо жүргүзөбүз. Деги эле дистанциондук форматта окуп жаткан окуучулар жетишерлик билим алып жатышабы? Жана ошондой эле мектебин, окуу жайларын сагынышуудабы? Мугалимдер менен болгон бири-биринен мамилелери кандай? Алдыда сиздер менен чогуу көрөбүз. Дистанциондук окуулардагы окуучулар үчүн эң оңой иш эмес болуп жатат. Ошол себептен бүгүн биз азыр окуучулардан бир суроо бере кетейин дедим эле. Дистанциондук окууда сиз үчүн кыйын болгон жокпу жана буга кандай көз караштасыз? Дистанциондук окуу мен үчүн өтө деле кыйын болгон жок, бирок мындай оорчулуктар жаралууда жана мындай жетишпеген учурлар болуп жатат. Бирок дистанциондук окуу ошо көп эле окуучуларга жаккан жок деп ойлойм. Ушул дистанциондук окуунун пайдалуу жана зыян жактарын айта кетиңизчи. Пайдалуу жагы бул пайдалуу жагын деле билбейт экенмин, бирок жана мындай зыяндуу жагы болсо бул телефонду көпкө карап турган учурлар жана эртеден кечке телефон көрүп ошо телефон аркылуу окуу деп ойлойм. Ал эми мындай оффлайн окуганда мектепке келип эртең менен туруп ошо мектепке келип окуган эле жакшы деп ойлойм. Канчанчы класста окуйсуң? 4-чү. Биз азыр 4-чү класстын окуучуларынан дагы сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Булар үчүн дистанциондук окуу кандай болуп жатат? Дистанциондо окуган жагат атабы телефон менен? Жок, ал жактан түшүнбөй калат экен. Барып окуган эле жакшы экен да. Барып эле окуган. Мектебиңди сагындыңбы? Ооба. Силерге дистанциондук форматта окуган жактыбы? Зыян жагын, пайдалуу жагын айта кеткилечи. Дистанционный обучениянын зыяны ал үйдө жатып эле физически кыймылдабайсың да. Ошо сабактардан кээде мындай уктап калыш мүмкүнсүң. Бир жери жакшы, анткени ошо пандемия, коронавирустан адамдар мындай чогулган жерден ошо ооруп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн биз ошо мектепке окуга жүрөбүз. Ошо жаманы деген бул үйдө эле отуруп, анан кийин көптөгөн темаларды түшүнбөй калат экенбиз онлайн форматта. Анан кийин ошентип кээ бирки темалардан калып калат экенбиз. Жакшы жагы болсо бул деген ошо досум айткандай эле, ошо көп адам чогулган жакта деген вирус жугуп калышы мүмкүн ошо адамдарга. Биз билбейбиз да кимдер ооруйт, кимдер оорубайт экен. Ошол үчүн ошо жаман экен. Негизи ушул онлайн эмес, традиционный форматта окуган окууңарды сагыныңарбы? Мектебиңерди, мугалимдериңерди, деги эле досторуңарды? Ооба. Сагындарбы? Рахмат. Биз азыр сиздер менен чогуу номер 69-чу окуу тарбия комплекс гимназиясынын мугалимдери менен интервью алалы деп чечтик. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Мен сизге суроом төмөндөгүчө эле дистанциондук форматта окутулуп жатканда сизге кыйынчылык туудурбай элеби? Жана ошондой эле бул дистанциондук форматта окутуунун пайдалуу жана зыян жактарын айта кетсиңиздерчи. Жакшы жагы бул заманбап болуп кетет экен да. Азыркы санариптештирүү заманына ылайыктуу көп нерселерди биз үйрөндүк. Балдар да үйрөнүштү, техниканы колдонгонду билдик, көптөгөн программалар менен иштегенди билдик. Бул бизге жакшы жагы. Начар жагы дейбизби, же жаман жагы деп айтабызбы? Бул балдар менен тыкыз иштеше албай, бир мындай сырттан гана баалап калдык да балдарды. Ооба, туура айтасыз. Мен келечекте журналист болууну самайм, андан тышкары бул дикторлук жакты дагы чогулуп кетсемби деген максаттарым бар. Журналист болгондон бул ар бир ишине тактык керек, ошондой эле жоопкерчиликтүү болуш керек. Анткени сен кылып жаткан репортажың чындыкка дал келип, закон түрдө болушу абзел. Саламатсыңарбы, достор? Көңүлдүү кечмер менен.
ооба, негизинен мен телевидение жаатында кичинекей кезим менен аралашып жүрөм. Албетте журналисттик кесип бул оор кесиптердин бири болуп эсептелинет. Бул жерде тактык керек, ошондой эле бул жерде сөз байлыгынын эң негизгиси жогору болуш керек. Саламатсыңарбы урматтуу биздин кичинекей коноктор жана ошондой эле ата-энелер, эже агайлар. Бүгүн биз сиздер менен чогуу кичинекей жаш таланттардын концертине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Саламатсыздарбы ардактуу жалпы кыргыз элим. Сиздер менен бүгүн мен Жомарт Жана мен Алия. Жомарт байке, айтыңызчы, сиз комузда ойнай аласызбы? Албетте ойнай алам. Жок, калп айттым, ойнай албайм. Жомарт байке, калптын казаны кайнабайт, билесизби? Тим эле. Сен эч качан калп айтпайсыңбы? Жок, мен калп айтканды жаман көрөм. Андыктан кичинекей досторго айтарым, калп айткан бул кичинекей балдар үчүн жаман адат. Келгиле анда кол ойноткон комузчуларга жол берели. Негизинен бул мен кичинекей балалык кыялыман бери телевизордон көрүп бул жаңылыктарды алып баргым келип жүрөт. Жаңылыктарды алып барып, ушул кыргыз элине жаңылыктарды көп булуң бурчтарга жеткирүүнү каалайм. Андан тышкары ушул BBC Азаттыктагы дикторлор менен дагы чогуу иш алып барышкым келет.